Тоо-кен тармагы өлкө экономикасынын локомотиви. Анын ичинде геология олуттуу иштерди аткарууда. Бүгүнкү күндө кен байлыктардын элементтерин табуу боюнча чалгындоо иштери байма-бай жүргүзүлүп, ишке ашып келет. Кыргызстандын аймагынын 90% тоолуу болгондуктан аны менен бирге кен байлыктардын түрлөрү да арбын. Учурда өлкөдө баалуу элементтер бар жерлердин 10% гана иштетилип келет. Ал кендердин көпчүлүгү геологиялык чалгындоо аркылуу терең изилдөөлөрдүн натыйжасында табылып ачылган. Дегене Орто Азия өтө байлуу өрөн десек болот. Өтө байлуу. Бизде бардык байлыктар бар. Суу дейликпи, полезный ископаемый дейликпи, бар жагынан биздин Орто Азия өлкө өтө бай өлкө. Биз бирибиз менен таап сүйлөшүп, ошо бир саясат жүргүзсөк, ошондо сактап калган. Биздин Орто Азияга кызыккан өлкөлөр көп. Учурда өлкөбүздө иштетиле элек кен байлыктардын бир нече түрү бар. Мисалы, алтындын кору 800 тоннадан ашык болсо, көмүр 1 миллиард 600 миллион тонна, мунайдын 25 миллион тонна запасы бар. Ошондой эле калай, сурма, алюминий, сымап сыяктуу кен байлыктардын бир нече миң тонналаган кору Кыргызстандын аймагында чийки-зат катары сакталып турат. Алардын бардыгы өлкөнүн геология тармагындагы адистердин чалгындоо иштери менен табылып алынган. Кен тармагында белгилей кетиш керек. Бул биздин өлкө үчүн эң маанилүү тармактардын бири. Айта кетсек, бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик 30%га жакынын ушул тоо-кен тармагындагы иштер түзөт. Буну өлкөбүздүн башчысы, урматтуу президентибиз тарабынан дагы колдоого алынып, көптөгөн иш-чаралар жандандырылып келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул акыркы кездеги чоң жаңылыктардын бири бул кумтөр. Кумтөргө мамлекеттик кайтаруу боюнча бир ийгиликтүү иш-аракеттердин жыйынтыгын бүгүн көрүп отурабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу тема болгон бул сейрек кездешүүчү элементтер болуп саналат. Бул боюнча быйыл жылдын башында президентибиздин жарлыгы менен ушул багытта улуттук долбоор катары бир нече ушул кен чыккан сейрек кездешүүчү элементтерди камтыган кен чыккан жерлерге улуттук статусу берилип, ошол долбоорлор жарлык менен белгиленип отурат. Бүгүнкү күндө геология тармагына мамлекет өзгөчө көңүл бөлүүдө. Анын ичинде өлкө жетекчилиги стратегиялык кендерди мамлекеттик ишканалар аркылуу иштетүүнү колго алды. Мисалы, кумтөр алтын кенин Кыргызстан өзү иштете баштады. Жана чалгындоо иштери да жанданды. Себеби пайдалуу элементтердин дагы жаңы корлорун таап аныктоо өтө маанилүү. Жылдан жылга ачык жол менен иштетип аткандан кийин жана скрыша жасай турган породанын көлөмү көбөйөт, ага дагы көп убакыт кетет. Анан кийин экинчиден алтындын дагы мындайча айтканда содержаниясы баягы рудада өзгөрүлүп турат да. Учурунда богатый зона дегендер болгон, бүгүн андай түшүнүк жок эсе болуп калды. Центран учурунда алар биринчи квартал, экинчи, үчүнчү кварталда баягы руданын складдагы запастары менен иштеп, анан кийин руданын баягы көлөмүн скрывать этип, алып иштетип, анан 4-чү кварталга ошол богатый содержаниясы көбүрөөк болгон зоналарды калтырып коюп, анан 4-чү кварталда ошол зоналарды алып иштетип планды аткарып коюшу да. Бүгүн андай зоналар мындайча айтканда жок эсе болуп калды да. Ошого байланыштуу алтындын көлөмү, анан скрышанын көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу, алтын содержаниясы азая баштаганга байланыштуу алтындын өндүрүмдүүлүгү жылдан жылга кичине азайып баратат. Бүгүнкү күндө дагы алтындын дүйнөлүк биржадагы баасы өсүп атпайбы? Мисалы, былтыр жылдын аягында алтындын бир унциясы $1.800 болуп келген болсо, мына бүгүнкү күндө бир унциясы $2.288 болуп атат да. Дагы бул өсөт, мүмкүн $3.000 чейин өсүшү мүмкүн деген нерсе бар.
Бул деген мисалы мурун 10 тонна алтын өндүрүп Валовый доходдон тапкан акчабызды мүмкүн 6 тонна алтын менен эле өндүрүп ошол эле акчаны каражатты таап алсак болот деген түшүндүрөт да. Жана алтындын содержаниясы жогорку болгон кендерди биринчи иштетүүдө аракеттери болгон. Бүгүнкү күндө орточо эсеп менен алтындын ошол рудадагы содержаниясы мисалы былтыркы 22-жылы өзүңүздөр байкасаңыздар керек, бир аз 22-жылга караганда азыраак өндүрдү. Бул ошонун кесепетинен, себеби былтыркы план боюнча казып алган жерлеринде алтындын содержаниясы азыраак болгондуктан. Эми азыр дагы андан көбүрөөк болгон жерлерге өтүп атышат. Быйылкы жылга менимче пландарын дагы аша менен аткарат деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө Кумтөр кенинде алтын казып алуу иштери жер алдынан да жүргүзүлө баштады. Аны менен катар кенге жакын жайгашкан алтындын корун аныктоо үчүн чалгындоо иштери башталганы турат. Деги эле геология тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп, аны өнүктүрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Геология тармагы жалпы эле кыргыз экономикасынын тоо кенчилерди кошкондо локомотив болуп келет деп айтып атсак болот да. Эми салыштырмалуу жалпы эле тоо кен тармагы геологдордун жардамы менен даярдалган кендерди иштетүүдө мисалы 20-жылы бюджетке 19 миллиард сом акча берген болсо, ал эми 22-жыл бул сумма 31,5 миллиардка өсүп атат да. Ал эми 22-жылга салыштырмалуу 23-жылда бул көлөм 33,5 миллиард сом. Бир жылда 2 миллиардка чоң өсүш болуп атат да. Демек, мындай деп айтсак болот да, тоо кен тармагындагы жасалып аткан иштер өзүнүн салымын түзүп атат. Биринчиден, ошо кендер, жерлерде иштетилип жатат. Иштетилген кендерде жумуш орундар түзүлүп, адамдар иштеп атат. Ошол иштетилип аткан кендер жалпы эле жергиликтүү бюджет болобу, республиканын бюджети болобу, өздөрүнүн социалдык төлөмдөрүн көтөрүп, бүгүнкү күндө экономикага кыргызга мындай айтканда өзүнүн чоң салымын кошот деп айтсак болот. Кыргызстанда апрелдин 1-жекшембиси геология кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Учурда бул тармакта өлкө боюнча 20 миңге жакын адам эмгектенип келет. Кен байлыктарды чалгындоо боюнча быйыл 523 лицензия берилип, иштер аткарылууда. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал.